Түркиянын Стамбул шаарында өтө чоң митинг башталды. Түркияда жүргөн кыргызстандык жарандарга эскертүү, өзүңүздөргө сак болуңуздар. Жер титирөөнүн очогу Нарында сезилди. Нарында 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгөн видеонун астындагы өйдө калаган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Түркия тынч эмес. Консулдук Стамбулдагы кыргызстандыктарга кайрылды. Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугу маалымат берип, Стамбул шаарындагы кырдаалга байланыштуу 21 мартта Нооруз майрамын белгилөө токтотулганын билдирди. Урматтуу Стамбул шаарында жашаган мекендештер, Стамбул шаарындагы кырдаалга байланыштуу 2025 жылдын 21 мартында Нооруз майрамын белгилөө токтотулду. Сиздерди эл көп топтолгон жерден алыс, этият болуңузду өтүнөбүз деп айтылат маалыматта. Түркиянын Стамбул жана башка шаарларында наразычылык акциялар башталган. Наразычылык акциясы келерки президенттик шайлоодо түрк лидери Режеп Тайип Эрдогандын негизги атааңдашы деп эсептелген шаардын оппозициячыл мэри Экрем Имамоглунун кармалышынан кийин башталган. Булак Назар Ньюс KG. Нарында күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө болду. Кечээ 19 мартта саат 19:16 Кыргызстандын очогунда күчү 4,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жер титирөө Нарын облусунун Аттала районунун Карагой, Кадыралы, Жаңы Талап айылдарында 4 балга, Ак Кыя айылында 3,5 балга, Байетов айылында 3 балга, Нарын районунун Учкун, Ак Кудук, 8 март айылдарында 3,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Стамбулдагы митингге байланыштуу консулдук кыргызстандыктарга кайрылды. Стамбулдагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын Стамбулда шаарындагы башкы консулдугу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Кайрылуусунда башкы консулдук Нооруз майрамын белгилөө токтотулганын айтты. Урматтуу Стамбул шаарында жашаган мекендештер, Стамбул шаарындагы кырдаалга байланыштуу 2025 жылдын 21 мартында Нооруз майрамын белгилөө токтотулду. Сиздерди эл көп топтолгон жерден алыс жана этият болуңузду өтүнөбүз деп жазылат анда. Кечээ 19 мартта Стамбулда жана Түркиянын башка шаарларында Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдогандын алдыдагы президенттик шайлоодогу негизги атааңдашы деп эсептелген шаардын оппозициячыл мэри Экрем Имамоглунун кармалышына наразычылык иретинде массалык демонстрациялар өттү. Булак Супер KG. Дональд Трамп менен Зеленский телефон аркылуу сүйлөштү. AQShnын президенти Дональд Трамп менен Украинанын лидери Владимир Зеленский кечээ 19 мартта телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу эки өлкөнүн президенттери өздөрүнүн баракчаларында бөлүштү. Трамп аталган сүйлөшүү тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Сүйлөшүүнүн көпчүлүк бөлүгү кечээки Орусиянын президенти менен сүйлөшүү тууралуу болуп, эки өлкөнүн суроо талаптарын жана муктаждыктарын чечүүгө багытталды. Биз туура жолдо баратабыз деп билдирүү калтырды Трамп. Ал эми Зеленский эки социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Трамп менен сүйлөшүү позитивдүү, маңыздуу жана ачык болгонун белгилеген. Президент Трамп кечээки Путин менен болгон сүйлөшүүсүнүн чоо жайы жана талкууланган негизги маселелер тууралуу айтты. Согуштун толук токтолушуна карай алгачкы кадамдардын бири энергетикалык жана башка жарандык инфраструктурага кол салууларды токтотуу. Мен бул кадамды колдогом жана Украина аны ишке ашырууга даяр экенибизди ырастайм деген Зеленский. Белгилей кетсек, Путин менен Трамп 17 мартта 2 саат телефон аркылуу сүйлөшкөн эле. Булак Супер KG. Ноорузда 10 миңден ашык милиция күчөтүлгөн тартипте иштейт. Өлкөдө Нооруз майрамын белгилөөдө коомдук тартипти жана коопсуздукту 10 миңден ашык милиция кызматкери камсыз кылат. 17 марттан 23 мартка чейин Бишкек шаарынын Усубалиев атындагы эски аянты жабылат. Мындан тышкары Абдымомунов көчөсү, Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейинки бөлүгүндө унаа кыймылы чектелет. ИОнун аймактык бөлүмдөрүндө коопсуздукту камсыздоо, коргонуу уюштуруу, ар кандай кырдаалдарда ыкчам чараларды көрүү боюнча тескемелер өтүүдө. Республика
Республиканын ички иштер органдарынын өздүк курамы Нооруз майрамында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт. Көчөлөрдө жана коомдук жайларда милициянын кызметтери күчөтүлөт.